Мен мугалим, тажабаган жаскандан, чарчабаган сүйлөгөндөн баскандан, эрте келип, кечте кайтам үйүмө, таттуу билем, дал ушинтип тапкандан. Мен Канатова Миясар Ибрагимовна, Жалал Абад области Аксы районуна караштуу номер 34 Николай Иосифович Мешков атындагы орто мектептин физика мугалими болуп эмгектенем. Мен сандар менен иштегенди аябай жактырам. Биздин өлкөбүздө 70 миңден айланасында мугалим бар. Эгер ошол 70 миң мугалим ар жылы бирден чыныгы инсан адам тарбиялап чыкса, жылына биздин өлкөбүздө 70 миңден чыныгы инсан тарбияланып чыгат экен. Эми ушул эле санды 10 жыл үчүн эсептеп көрсөк, 1 миллиондон ашык жол таппай жүргөн жаштарга жол көрсөтүүгө болот. Мен Канатова Миясар Ибрагимовна 1999 жылы Николай Иосифович Мешков атындагы орто мектепке физика мугалими катары жумушка кабыл алынганмын. Учурда жаш муундарга физика сабагын окутуп келүүдөмүн. Менин максатым 5 окутуу моделине таянып, окуучулардын физика илимин таанып билүүсүн, кызыгуусун өстүрүү менен практикалык ишмердүүлүгүн, физикалык жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу. STEM, PISA моделдери боюнча керектүү окуу каражаттарын пайдалануу аркылуу окуучулардын интеллектуалдык сапатын өнүктүрүү, алган билимдерин күндөлүк турмушта колдоно билүүгө тарбиялоо. Менин проблемам инновациялык алдыга өнүгүүнүн эсебинен дайыма өзгөрүлгөн, сапаттуу билим берүүгө умтулуу. Технологиялык заманбап деңгээлге ылайык келген заманбап жана маалыматтык коммуникациялык технологияларды пайдалана билүү. Катардагы мугалим айтып берет, жакшы мугалим түшүндүрөт, алдыңкы мугалим көрсөтүп да берет, улуу мугалим шыктандырат демекчи. Мен сабак өтүүдө заманбап технологиялардан пайдаланып, улуттук педагогиканы колдонуп, сабак өтүүгө аракет кылам. Анын натыйжасында көптөгөн ийгиликтерге жетишип келүүдөмүн. Мектепте окуучулардын билим сапатын көтөрүү максатында Иврика кружогун уюштурганмын. Ага окуучуларды тынымсыз катыштырып келүүдөмүн. Анын натыйжасында көптөгөн окуучуларым жыл сайын Олимпиаданын областтык жана райондук турларында алдыңкы орундарды ээлеп келишүүдө. 25 жылдык эмгек жолум аркылуу көптөгөн ийгиликтерди жараттым жана бир катар сыйлыктарды ээси болдум. Өткөн жана азыркы окуу жылында бир катар курстарда окуп, өз билимимди тереңдеттим. Мамлекетибиз 12 жылдык билим берүү системасына өткөндүгүнө байланыштуу ар бир сабагымды 5 окутуу модели боюнча түзүп чыктым. Татыктуу тарбия, сапаттуу билим демекчи, мектепте ата-энелер менен биргеликте ата-энелер мектебин уюштурулушуна дагы чоң салым кошуп келүүдөмүн. Өзүм класс жетекчилик кылган 9А класстын окуучулары менен биргеликте мектепке ата-энелерди тартып, ата-энелер тарабынан физика кабинетин заманбап жабдыктар менен жабдууга жетиштим. Ата-энелер менен биргеликте жаңы отургучтарды сатып алып, 24.200 сом жаңы отургучтар үчүн, терезебизди жаңы заманбап пластикалык терезе менен жабдууга болсо 56.000 сомду тартканга жетиштим. Аралыктан окутуу мезгилинен баштап азыркы күнгө чейин бир катар массалык маалыматтык каражаттардын дагы көптөгөн сабактарымды жарыялаганга жетиштим. Атап кетсем, электр тогунун булактары, буулануу жана кайноо, диффузия кубулушу, электр конденсатордун сыйымдуулугу деген темада көптөгөн сабактарды массалык маалыматтык каражаттарда дагы жарыяладым. Билими, жөндөмү жана инсандык сапаттары өнүккөн мугалим өзүнө жана чөйрөсүнө жарык бере алат демекчи. Мугалим бул чырак түндү жарыткан, өз эмгегин аткарууга ашыккан, нечендеген окуучуга талыкпай билим берип, бүт дүйнөнү тааныткан.